Элдин эсебинен байып, эми мекенине келүүгө батын албагандар Кыргызстандан канча атка минер качып кеткен? Каталар болот экен да, болот экен. Эми мен кыска айтканда моралдык жоопкерчилик бул жерде болуш керек деп мен ойлойм. Алар келтирген зыяндын ордун ким төлөйт? Экс-судья, экс-депутат, экс-министрлер эми экономикалык мунапысты колдонушабы? 10 айдан бери онлайн окуп жаткан окуучулар мектепке кайта башташты. Карантинге жабылган билим жайлары эшигин ачты. Колдорун обработка кылдырып, антисептик менен анан класска киргизебиз. Класска киргизген кезде балдар шахматный порядокто отурушат. Балдарды мектепке кайтышы эпидемиологиялык абалды курчутпайбы? Бир чети мектепке келип окуганда тоже кыйын да. Коркуп атабыз, эми кандай болуп кетет, азыр ситуация мындай болуп аткандачы. Аралыктан окуган балдар билим алууда аксап канча жыл артка кетти. Келечектеги көкпөрүүчүлөрдүн кыялы. Кичинекейибизден бери кызыгабыз, чоңойгондо улак чабабыз деп ойдойбуз болду. Улуттук оюнду даңазалап кеңири жайылтып жаткан улакчылардын тилеги. Футболисттердикиндей болуп, контракт аныкындай болбосо дагы бир мындай жакшы деңгээлге көтөрүлсө деген ойдобуз да. Ышкыбоздордун бүйүрүн кызытып, ынтымакты бекемдеген оюн. Максатыбыз чоң оюнга катышыш эмес, өзүбүздүн ынтымагыбызды арттырып, ат үстүндө ат адамдын канаты дегендей. Эмнеге башка өлкөнүн улакчылары көкпөрүнү кыргыздардын эрежеси менен ойноодон коркушат? Түркияда өтчү көчмөндөр оюндарында кайсы эрежеге уруксат берилет? Саламатсыздарбы? Эфирде апта ичинде болуп өткөн маанилүү окуяларга саресеп салчу жумалык берүүсү, аны мен Мирзат Муканов алып барам. Апта башталары менен дүйшөмбү күнү Бишкекте маршруттук таксинин айдоочулары шаардыктарды көчөдө калтырышты. Жол кире акысын жогорулатууну талап кылып, жумушка чыкпай коюшту. Алар максатына жетти десек болот. Башында кала бийлиги иш таштаган айдоочулар жумушунан ажырайт деп коркутканы менен, кийин кайра каттамды уюштурган фирмалардын сөзүн сүйлөп, жол кирени 15 сомго жогорулатпасак, абалдары чын эле мышык ыйлаарлык экен деп туруп алышты. Айдоочулар талап койсок аткарыла берет экен дештиби, кече жол кирени биратоло 20 сомго жеткиргиле деп чыгышты. Шаар тургундары жол акы кымбаттаса, анда маяна, пенсия дагы көбөйсүн деп жатышат. Эмнеси болсо дагы бул маселени жаңы шайланган депутаттар май айларына жакын чечмей болушту. Өтүп бараткан аптада пандемия маалындагы адам курмандыктарынын себептерин жана сырттан келген гуманитардык жардамдардын бөлүштүрүлүшүн иликтеген комиссия ишин жыйынтыктады. Анда төбө чашты тик тургузган фактыларды табышкан. Эл карайлап дары таппай, ооруканага батпай жатканда, саламаттыкты сактоо министрлигиндегилер врачтарга протокол бербей, 1 ай кабинетте катуу отуруп алышкан. Эмнеге андай жолго барганы белгисиз. Так ошол кайдыгерликтин айынан медицина кызматкерлери бейтаптарды кантип дарылашты билбей кайсалашкан. Фармкомпаниялар өлкөгө кандай дары ташышты билбей 1 ай күтүшкөн. Мунун кесепетинен таңсыктык пайда болуп, 300 сомдук препараттар 30 000 сомго жеткен. Мекемелер ортосундагы ИВЛ аппараттары жана башка гуманитардык жардамдар боюнча маалыматтарда чоң айырмачылыктар чыккан. Бирок комиссия күнөөлүү кишилердин атын аташкан жок. Тергөөнү күтүп жатышыптыр. Коронавируска каршы күрөшүүгө чабал даярдык, дарылардын кымбат сатылышы, Бишкек жылуулук борборундагы жаңжалдан кем калбай калды окшойт. Мен врачтарды чын айтканда өзүм күнөөлөгүм келбейт, күнөөлө албайм дагы. Себеби мен комиссияда иштегенде көрдүм, алардын акыбалы кандай болчу, аларды кандай условиялар деп коет, ошо кандай условияларда иштешти да. Биз баарыбыз билебиз, эчтеке жок болчу, дарылар жок болчу, оборудование жок болчу, сиздердин качествосы начар болчу. Алардын руководствосуна суроолорум бар. Бул жумада кылмыштуулукка, коррупцияга каршы күрөштүн алкагында кармоолор улантылды. Криминалдык топтун активдүү мүчөлөрү четинен абакка киргизилүүдө. Шейшемби күнү болсо УКМКнын финансы полициясынын чоң атка минерин колго түшүрдү. Айбек Токоев мыйзамсыз байыган деп шектелүүдө. Ал 6 жыл ичинде эле 4 миллион долларлык дүнүйө топтоп, хан сарайларды, кымбат квартираларды басыптыр. Аны мурдагы президент Жээнбековдун жакын тууганы деп дагы жатышат. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин командасындагы дагы бир мурдагы аткаминердин үстүн кара булут каптады.
Кече башкы прокуратура УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевке каршы кылмыш ишин козгоду. Ал оор берене боюнча коррупцияга шектелүүдө. Маалыматка караганда Сегизбаев мыйзамсыз жол менен жайыт жерлерине ээлик кылган. Чет өлкөгө кеткен же каза болгон адамдардын мүлктөрүн коррупциялык схема менен менчиктештирип отуруп 18 гектар жерге жеткириптир. Абдил Сегизбаев Аламүдүн районунун жооптуу жетекчилери менен биригип алып, жер мыйзамдарын одоно бузуп, мамлекеттин өзгөчө коргоосундагы жайыт жерлерине кол салып, коррупциялык схемалар аркылуу мыйзамсыз трансформациялап, курулуш жүргүзүүгө жол ачкан. Кой Таш айылындагы 2 гектар 200 соток айыл чарба талаасын 49 жылга ижарага алып, ал жака капиталдык курулуштарды жүргүзгөн. Андан соң кылмыш иштерин жашырыш үчүн бул жерди жакын туугандарына каттатып койгон. Абдил Сегизбаев жана анын жакын туугандары Сегизбаева, Кеңешева жана Ташмойнок айыл өкмөтүнүн жооптуу кызматкерлери чет өлкөгө кеткен же каза болуп калган адамдардын атынан ишеним кат жасап алышып, жер участоктарына ээлик кылып алышкан. Бул кылмыштуу иштерин мыйзамдаштырыш үчүн Аламүдүн райондук сотуна кайрылып, ал жактан Фемида өкүлдөрүнө 18 гектарды ээлеген 92 жер участогуна ээлик кылган мыйзамсыз чечим чыгартып алышкан. Мындан тышкары Абдил Сегизбаев жана анын жакын туугандары кылмыштуу жол менен менчиктештирип алган жерлерге, жайыттарга эч кандай салык төлөшкөн эмес. Абдил Сегизбаевдин бир тууганы Сегизбаева эч кандай уруксат документтери жок эле түрлүү капиталдык курулуштарды жүргүзүп, электр жарыгынан бери тарттырып алганы аныкталган. Шаршембиде болсо, Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоо менен референдумдун расмий жыйынтыгын жарыялады. Добуштарды эсептеп тактап чыкканга 10 күн кетти. Эми 28 январда Садыр Жапаровдун ант берип, ишке расмий түрдө киришүү салтанаты өтөт. Инаугурация улуттук филармонияда болот. Акчаны үнөмдөш үчүн жупун эле уюштурулат. Банкет, кортеж сыяктуу кошумча каражатты талап кылган иш-чаралар болбой калды. Сырттан жогорку даражадагы конок деле чакырылган жок. Чакырылгандар көбүнчө дээрлик 70% шайлаган эл. Чиновниктер абдан аз. Бул учурда түзүлүп калган саясий кырдаалды эске алдык дагы көбүнчө эң эле жөнөкөй адамдарды кабыл алууну, ошолорду чакырууну туура көрдүк. Бул штабтын да пикири ушундай болду. Шайланган президенттин да пикири ушундай болду. Ошол пикирди эске алуу менен 70%ге жакын чакырылган эл бул жөнөкөй эл. Эч кимибиз аларды тааныбайбыз. Бирок шайлоодо активдүү катышкан, ошол учурда өздөрүнүн пикирлерин билдирген биздин кыргыз жарандарын чакырдык. Ал эми чет мамлекеттен чакыруу боюнча маселелер көп болуп атат. Бул ички мамлекеттик иш-чара. Көптөн бери калыптанып калган көрүнүш. Биз чет мамлекеттен эч кимди чакырган жокпуз. Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарып жатканда жарыялаган экономикалык мунапыстын алкагында ачылган атайын эсепке бүгүнкү күнгө карата акча түрүндө 1 миллиард 550 миллион сом түшүптүр. Анын 1 миллиард 398 миллионун коррупциялык иштерди жасаганын мойнуна алган Райымбек Матраимов которгон. Атайын эсептеги калган 152 миллион сомду юридикалык жана жеке жактар төлөптүр. Буга чейин укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, айрым депутаттар, ишкерлер, мурдагы аткаминерлер экономикалык мунапыстан пайдаланып жатканын кабарлашкан. Бирок алардын өтүнүчү менен ысымдары ачыкталган жок. Бул амнистия кампаниясынын шарттарынын бири десек дагы болот. Ошентсе дагы, буга чейин УКМК менен финансы полициясы тараткан маалыматтарга көз чаптырсак, экс-жетекчилер мамлекетке болгон карызын акчалай дагы, кыймылсыз мүлк дагы түрүндө төлөп жатышат. Алсак, Тайырбек Сарпашев суракка чакырылган күнү эле дароо Токтогул районундагы 500 гектар жерди мамлекеттин балансына өткөрдү. Транспорт министрлигинин статс катчысы Эрмек Мамыркалиев коррупцияга шектелип кармалды эле мамлекетке зыян келтиргенин мойнуна алып, анын бир бөлүгүн тагыраагы 2,5 миллион сомду дароо төлөп берип үй камагына бошотулду. Мамыркалиев өтүп жаткан кылмыш иши боюнча ар кандай рангдагы 30дай жетекчи айыпталып, алар келтирген чыгым 20 миллион сом деп эсептелген. Баары төлөп бүтүп калыптыр. Жогорку кеңештин бир депутаты дагы экономикалык мунапыстан пайдаланып, атайын эсепке 20 миллион сом которуптур. Уурдаган акчасынын калган бөлүгүн дагы кайтарам деп убадалаптыр. Ош шаардык спорт комитетинин мурдагы жетекчиси Кылычбек Саркарбаев мамлекетке 1 миллион сом төлөп, абактан чыкты.
Эгер чет жерде качып жүргөн мурдагы аткаминер экс-судьялардагы мекенине кайтууну кааласа, экономикалык мунапыстан пайдаланып, мамлекеттин эсебинен жеп ичкендерин калыбына келтирип, атайын эсепти толтурса болот. Бирок издөө жарыялангандардын арасында амнистияга илине албагандар дагы бар. Анткени оор кылмыштарга шектелип, коюлган беренелер мунапыска туура келбейт. Байлыкты басып жүрүп, эми илине батпай калгандар кимдер? Кийинки материалдан көрөлү. Башаргай саламатсызбы? Ментейскен андамыз. Разгон болобу? Сушун айтпайсызбы? Мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди акыркы жолу былтыр 6 октябрга караган түнү Ала Тоо аянтынын жанынан көрүшкөн. Анда ал митингге чыккандарды күч менен таркатуу боюнча инструкция өтүп, саптык кароону өзү жүргүзүп жаткан. Ошондон көп өтпөй эле рациясындагы телефонундагы өчүрүп, дайынсыз жоголгон. Ошол түнү УКМКнын мурдагы төрагасы Орозбек Опунбаев дагы дайынын чыгарбай кеткен. Атайын кызмат менен ички иштер органдарынын ардагерлери эки генералды кыйын убакта кол алдындагыларды таштай качкан коркоктор деп аташты. Опунбаев менен Жунушалиев азыр кайда? Кыргызстандан чыгып башка өлкөдө эс алып жүрүшөбү же өлкө ичинде жашынып жатышабы? Азырынча бул суроолор жоопсуз. Октябрь айынын аяк ченинде вице-премьер-министр Максат Мамытканов Кашкар Жунушалиев Кыргызстанда жүргөнү боюнча так маалыматы бар экенин айткан болчу. Андан көп өтпөй 2 ноябрда ошол кезде президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров мурдагы ички иштер министри менен УКМКнын экс-төрагасына издөө жарыяланганын кабарлаган. Каталар болот экен да, болот экен. Эми мен кыска айтканда моралдык жоопкерчилик бул жерде болуш керек деп мен ойлойм. Октябрь окуяларынан кийин мурдагы премьер-министр Сапар Исаков менен экс-мэр Албек Ибраимов да таптырбай кетишти. Исаков Бишкек жылуулук борборун модернизациялоодогу, тарых музейин оңдоодогу коррупция боюнча 18 жылга соттолуп, Молдовановкадагы номер 27 түзөтүү колониясында жазасын өтөп жаткан. Ал эми Албек Ибраимов болсо Петровка айылындагы номер 8 абагында отурган. Мурдагы кала башчысы Калыс ортодогу мектептин курулушундагы коррупция, Дастан ишканасынын акчасын ысырап колдонгон, жер тилкелерине байланыштуу жемкорлук боюнча 15 жылга соттолгон. 6 октябрга караган түнү топтолгон элди пайдаланып, мурдагы эки аткаминер дагы бошонуп кеткен. Кийин жазаларды аткаруу кызматы Исаков менен Ибраимовду жакшы жүрүм турум үчүн 7 күнгө каникулга чыгарганын айткан. Бирок бир жумадан кийин экөө тең абакка кайтып барышкан эмес. Аларга издөө жарыяланган. Албек Ибраимов кайсы жакта жашырынып жүргөнү боюнча эч кандай кабар жок. Ал эми Сапар Исаков такталбаган маалыматтарга ылайык алгач Францияга барып, андан ары Америка Кошмо Штаттарына качып кеткени айтылып жүрөт. Сооронбай Шарипович Жээнбековду президент кылып шайлап алалы деп чакырып кетем. УКМКнын дагы бир мурдагы төрагасы Бусурманкул Табалдиев дагы азыр издөөдө. Аны 1,5 жылдан бери таппай жатышат. Анын качып кеткени тууралуу маалымат чыкканда көпчүлүгү таң калган. Анткени Табалдиевди тажрыйбалуу чекист, мыйзамды сыйлаган адам катары сыпаттап келишкен. Ал Матрешка Гейт, тагыраагы Өмүрбек Текебаевдин багажына салынган баңгизаты боюнча окуяга бийликтин тиешеси бар экени ашкереленген соң өз каалоосу менен отставкага кеткен. Бул жаңжал 14 жыл мурда болгон. Анда генералдын кадамына көпчүлүк баа берген. Чагымчылды уюштурган Жаныш Бакиев өзү азыр качып жүрөт. Аны менен кошо азыр Бусурманкул Табалдиев дагы издөөдө. Ал криминалдык төөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча иш жанданып, мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун бул ишке УКМКнын мурдагы төрагасынын тиешеси бар экенин айтып чыккандан кийин эле дайынсыз жоголду. Табалдиев кайда жүргөнү азырынча белгисиз. Такталбаган маалыматтар боюнча атайын кызматтын экс жетекчиси учурда Түркияда. Шадиев ошол мезгилинен пайдаланып качып да кетти, мүлктөрүн башка басылма адамдарга дагы оформленип кетти. Кыргызстанда аткаминер өлкөдөн качып кеткенден кийин гана ага кылмыш иши козголуп, издөө жарыяланган учурлар көп эле катталып келет. Ошондуктан чек ара кызматынын шектүү чек араны кесип өткөн жок деген маалыматтары айрым учурда туура болбой калат. Мисалы Аскар Шадиевке байланыштуу ишти алалы. 2018 жылы башкы прокуратура депутатка карата $30 000 уурдалышы боюнча кылмыш ишин козгогондо Шадиев өлкөдө жок болуп чыккан. Анын жүрөгү сезгенби, ошондон бир күн мурда эле ал Баткен аркылуу Тажикстанга өтүп, андан ары учак
самолетка отуруп Нью-Йорк шаарына учуп кеткен. Ал Кыргызстандан качып кеткенден бир нече жума өткөн соң гана ага издөө жарыяланды. Кийин Шадиевке карата чек арадан мыйзамсыз өтүү, криминалдык жол менен табылган акчаны легалдаштырган деген беренелер боюнча кылмыш иштери козголгон. 2018-жылы декабрда Аскарбек Шадиев соттун чечими менен сыртынан 10 жылга соттолуп, анын 2 миллиард сомдук байлыгы конфискацияланганы кабарланган. Это грозило тем, что то есть это было сделано в национальных интересах. 2019-жылы паспорт чуусу көп аткамнерлердин жашоосун өзгөрттү. Бул жаңжалдан кийин УКМКнын ошол кездеги төрагасы Идрис Кадыркулов отставкага кетти. Каттоо кызматынын жетекчисинин 3 орун басары, Инфоком ишканасынын директору камакка алынды. Кезек каттоо кызматынын башчысы Алина Шаиковага жетип калганда, ал отставкага кетип, андан ары өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болот. Ал дайыны чыкпай калгандан кийин 1 ай өтпөй УКМК расмий түрдө издөө жарыялайт. Шаикованы биометрикалык паспорттун бланкы боюнча тендерде литвалык компаниянын кызыкчылыгын көздөгөн деп айыпташкан. Ага каршы көрсөтмөнү Инфокомдун ошол кездеги жетекчиси бергени кабарланган. Чекистер ишти иликтей баштаганда Шаикова интернеттеги баракчасы аркылуу билдирүү жасап, УКМК төрагасы Идрис Кадыркулов тендерде швейцариялык компанияны жеңүүчү кылып табууну суранганын ачыктаган. Атайын кызматтын жетекчиси жолугушуу болгонун ырастап, бурганда басмакана куруу тууралуу сөз жүргөнүн айткан эле. Кадыркулов көп өтпөй эле өзү отставкага кеткен. Ал эми Алина Шаиковадан дайын жок. Каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Казакстанда жүрөт деген кабарлар тараган. Бирок бул так маалымат эмес. Мындан баштап айдап жүрө беришет, мажбурлап алмаштырып. Былтыр каттоо кызматынын дагы бир жооптуу жетекчиси боюнча маселе коомчулукта резонанс жараткан. Соттор Насырбек Алмаматовду бошотуп жибергенине ошол кездеги президент эле эмес, бүт өлкө таң калган. Ал иш бөлмөсүнө отуруп алып, кол алдындагылардан унааларды мыйзамсыз каттоо жана айдоочулук күбөлүк үчүн пара алып, күнүн акча санап өткөрөөрү ачыкка чыгат. Кабинетинен тартылган жашыруун тасма бүт телеканалдардан көрсөтүлүп, анын бир күндүк мыйзамсыз кирешеси 100 000 сомго жетери кабарланган. Коррупциялык иш үчүн Алмаматовду райондук сот 12,5 жылга эркинен ажыратат. Шаардык сот болсо өкүмдү бузуп, штраф салып бошотуп жиберет. Жогорку сот райондук инстанциянын чечимин күчүндө калтырат. Бирок камаганга жеткенде Насырбек Алмаматовду таппай калышат. Ал эч агы эле Кыргызстандан качып кеткен болот. Ага Интерпол аркылуу дагы издөө жарыяланып, бирок кармалган жок. Ал арада жакында эле Насырбек Алмаматов Кыргызстанга кайтып келип, той аштарда ээн эркин жүрөт деген маалыматтар тарады. Ал экономикалык мунапыстан пайдаланууну чечкен айтылган. Бирок Ички иштер министрлиги муну четке кагып, Алмаматов дагы деле издөөдө экенин эскертти. Ал эми Интерполдун сайтындагы Кыргызстандын бийлиги издөө салгандардын тизмесинде эмнегедир Насырбек Алмаматовдун аты өчүп калган. Алмаматовду эркиндикке чыгарган сотторго карата тартип комиссиясы эскертүү берип гана чектелген. Кызматтан алуу же кылмыш жоопкерчилигине тартуу маселеси каралган эмес. Бирок мындай жеңилдик бардык эле сотторго берилди деп айтууга болбойт. Өлкөдөн качып кеткен Фемида өкүлдөрү дагы бар. Алсак Аскер сотунун мурдагы төрагасы Нурланбек Ашымбеков. Тергөөнүн маалыматына караганда, ал апрель окуясы боюнча айыпталгандардын бирин үй камагына чыгарууну убадалап, $50 000 пара алган. Ага карата кылмыш иши ачылган убакта өлкөдөн эч ак чыгып кеткен болот. Азыркыга чейин издөөдө. Москва райондук сотунун мурдагы жетекчиси Феликс Марлес дагы 4 жылдан бери табылбай жатат. Ал жогорку кызматтагы адамга пара берген деп күнөөлөнгөн. Бишкектин Октябрь райондук сотунун мурдагы судьясы Эрнис Чоткараевтан дагы дайын жок. Ал дагы 2 жылдан бери издөөдө. Ал административдик иштер боюнча материалдарды жок кылып, 5 миллион сомго ээлик кылып, алдамчылыкка барган деп шектелүүдө. Однако путем сговора с директором Финнадзора Русланом Тойчебековым 10% выплачены государству не были, и, соответственно, государству был нанесен ущерб в размере 31 миллиона сомов. 5 жыл мурда Ички иштер министрлиги финансылык рынокту көзөмөлдөө кызматынын директору Руслан Тойчебековго карата кылмыш ишин козгойт. Милициянын маалыматына караганда, аткаминер чет өлкөлүк компанияга 20 жолу лотерея өткөрүүгө уруксаатты мыйзамсыз берген. Ал фирма офшордук аймакта каттоодо турганы аныкталган. Бул кылмышка шектүү катары Түркиянын жарандары камакка алынган. Ал эми Руслан Тойчебековду камакка алуу чечими сыртынан чыгарылган. Анткени аны Кыргызстанда таппай калышкан. Бирок Тойчебеков акыркы күндөрү Бишкекте ээн эркин жүрө баштады. Ал кылмыш иши боюнча акталып чыкканбы кабарланган эмес. Нурзада Сыдыкбекова, Кенжебек Максат уулу, НТС, Жумалык.
Өтүп бараткан апта көп окуучулар жана ата-энелер үчүн майрам күндөн башталды. 18 январдан тарта Бишкек шаарындагы мектептер эшигин ачты. Окуучулар 10 ай бою онлайн окуп жатышкан эле. Эми билим алууну класстарда улантууга уруксат берилгенин угушуп, 1 сентябрдагыдай жасанып, гүл көтөрүп келишти. Бирок азырынча бардык балдарга мектепке барууга болбойт. 1, 5, 9, 11 класстардын окуучуларына гана уруксат берилди. Борбор каладагы 97 мектептеги 171 миң окуучунун 56 миңи гана салттуу билим алууга өтүштү. Аралыктан окутуу көп ата-энелерди азапка салды. Анткени баласы сабакты түшүнбөй калса, мугалимдин ордуна апасы же атасы түшүндүрүп бериши керек. Көп үй-бүлөлөрдө ушунун айынан уруштар чыккан учурлар дагы болду. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2020 жылы мурдагы жылга салыштырмалуу өспүрүмдөр арасында өз өмүрүнө кол салган окуялар 58%га көп катталган. Бирок мунун баары эле онлайн окуунун кесепетинен болду дегенден алыспыз. Азырынча бул жаатта адистердин анализи жок. Ошентсе дагы аралыктан билим берүү маалында суициддин көбөйгөнү ойлондурбай койбойт. Аралыктан окутууда алынган билимдин сапаты өзүнчө чоң маселе. 1 жылдык онлайн окуудан канча бала сабакты түшүнбөй өздөштүрө албай калды. Канчасы смартфон, телефондун тартыштыгынан такыр эле окуган жок. Азырынча белгисиз. Ансыз деле билим берүүнүн сапаты төмөн өлкөдө пандемия абалды ого бетер оорлотту. Эл аралык эксперттердин иликтөөсүндө коронавирус билим берүү тармагына катуу сокку урду. Алдыңкы 10 жылда сабатсыз жаштардын саны өсүп, анын кесепетинен Борбор Азияда 44 миллиард долларлык экономикалык чыгым келтирилет деген божомолдор бар. Мунун алдын алуу үчүн эми билим берүүнүн сапатын жакшыртуу жаатында шашылыш чечимдер кабыл алынып, каржы булактары көбөйтүлүшү керек деген сунуштар берилүүдө. Мектептер карантинге жабылып, кайра ачылганга чейинки убактагы көйгөйлөр тууралуу кийинки материалда. Балдар сабактарды түшүнбөй калса, ата-энелери окута албай жинденип, ур токмокко алганга чейин жетип жатышты. Ата-энелер кайрылуу жасап, балдар ойлогон оюн топтой албай кыйналып, окугандан баш тартып жатканын айтышты. Эң чоң көйгөй балдарды онлайн окуу үчүн ноутбук, телевизордун алдына отургузуу кыйын болду. Аралыктан билим берүү маалында ата-энелер дагы моралдык колдоого муктаж болуп жатышты. Мындай шартта сабак окугандан мурда үй-бүлөдөгү психологиялык атмосфера маанилүү болуп калат.
Ички иштер министрлиги 2020 жылдын 18 мартынан 28 мартына чейин 10 күн ичинде Кыргызстанда 7 бала жанын кыйган. Алар 12ден 16 жашка чейинки мектеп окуучулары. Тоң районунан 2, Жетөгүз, Ысык көл, Ак Суу райондорунан 3 жана Чүйдүн Ысык Ата районунан 2 бала өз өмүрүнө кол салган. Ал эми 2020 жылдын 12 айында өспүрүмдөр арасында өз жанын кыйган 98 учур катталган. Анын 83 мектеп окуучулары, 65% ата-энеси менен уруша кетип өз өмүрүнө кол салган. Бул көрсөткүч 2019 жылга салыштырмалуу 58%га көп. Саламаттыкты сактоо министрлиги эгерде эпидемиологиялык абал курчубай, окуучулар арасында коронавируска кабылгандар катталбаса, өлкөдөгү бардык мектептер салттуу билим берүүгө өтүшөт. Мектеп окуучулары онлайн окуу учурунда смартфондор менен мурдагыдан дагы жакындашып, колдорунан телефон түшүрбөй калышты. Сабак бүтөр менен көбү интернеттеги оюндарга алаксып, ноутбук, уюлдук аппараттарын тиктеп, көзүнө гана күч келтирбестен психикалык жактан дагы зыян алышууда. 2 жыл мурда бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму интернеттеги оюндарга берилүүнү илдет деп тааныган. Психологдордун айтымында, учурда балдардын көпчүлүгү чыныгы жашоодон алыстап, виртуалдык дүйнөдө жашап жатышат. Интернетти ашыкча колдонуу баланын психологиялык жана физиологиялык өрчүшүнө аябай эле терс таасирин тийгизет деп келишет адистер. Телефонго азгырылган бала менен эшикте ээн эркин так секирип ойногон чүрпөнү салыштырганда, экинчилердин эмоциясы менен акыл интеллекти чогуу өрчүгөнү байкалган. Ошондой эле алар өз алдынча болууга тарбияланып, өзүнө болгон ишеними жогорулаган. Адистер баланын аң сезиминин өсүшүнө Кыргыздын улуттук оюндары жакшы таасир берерин айтып келишет. Мисалы, чүкө, топ таш оюндары бөбөктүн көңүл буруусун жана жалпы жөндөмдүүлүгүн жакшыртат. Ал эми көкбөрү оюну тайманбастыкты, шамдагайлыкты, эпчилдикти жана кара күчтү талап кылгандыктан баланы күчтүү болууга, өз элин, жерин коргоого үйрөтүп, даяр аскерлерди өстүрөт экен. Бүгүн биз Кыргыз элинин улуттук оюндарынын бири ушул көкбөрү же эл арасында көп айтылып калган улак тартыш тууралуу сөз кылууну туура көрдүк. Бул оюн Кыргызстанда 90-жылдардан кийин кайра жанданды. Учурда өлкөдө элге белгилүү 20дай команда куралган. Көкбөрү спорттук оюн гана эмес, ынтымакты чыңдоонун бир жолу дагы. Бирок акыркы жылдары эл аралык аренада көкбөрүнү кыргыздардын эрежеси менен ойноого каршылар бут тосуп келет. Буга карабай улакчылар мыкты оюндарды көрсөтүп, баш байгени бербей жүрүшөт. Кызыктуу, ошол эле убакта опурталдуу оюн жана көкбөрүчүлөрдүн жашоосу тууралуу Тынчтыкбек Кенжебек уулунун материалында.
Таң эрте кородогу малдын астын тазалап, жем чөбүн салып, суусун бериши керек. Көкбөрү улуттук курама командасынын оюнчусу Нурбек Юсуповдун күнү ушинтип башталат. Койго кызыкчу эмесмин башынан. Койдун эле эметчү эмесмин, ушу байгени утуп алып ушулар үйдө туруп калды да. Күндө эле ушундай. Ушу малдарды эле карап, казан үстүнө айылдан эмне кылабыз. Ушу менен эле күнүбүз өтөт да биздикичи. Эми оюн күндөрү эртең менен кетебиз малды эйлеп коюп. Мал эле түшүнөт да. Оюнга кетти деп. Кородогу 3 кой Нурбектин оюндан утуп алган байгеси. Ичара оюндарда мына ушундай майда жандыктарды жеңип, улакчы акырындап ача туяктуулардын санын көбөйтө баштаган. Улакка кызыгып калгандан баштап эле ойнодук да, эметип калдык да бул. Болбой эле улакка күч керек болот атпайбы? Көбүнчө улакка да эле биз мындайды кылчубуз көбүнчө. 4 баланын атасы Нурбек 33 жашта. Көкбөргө болгон кызыгуусу Чүй областынын Ысык Ата районунун Үчемчек айылында 12-13 жаш курагында башталган. Айылдык мелдештерде ойноп, талыкпас эмгек жана кызыгуунун аркасында Чүй областынын Сары Өзөн командасына кошулган. Нурбектин жакшы көрсөткүчтөрү аны көчмөндөр оюндарында улуттук курама командага кошулуп, кыргыздын намысын коргогонго шарт түзгөн. Мындай жетишкендик күнүмдүк аракеттин аркасында болду дейт оюнчу. Мал тейлегиче каарманыбыз спорт менен машыгып, денесин чыңдап турат. Ар бир оюн кара күчтү талап кылып, чымыр болбосоң бат эле шайың болуп калат дейт. Алды канча кило? 24. Улак канча кило? Улак 32. 35 эми ар кандай. Мындай жер улактарда чоң чыгарып калат кээде. Кээде кички. Стандарт тиги чоң оюнда эме да. 32ден 35ке чейин. Эми машыгып эметпесең да болбойт. Ушул эле кираны терге илип алып, ошону тартчубуз да, мисалы үчүн бутка илип. Муну эми көбүнчө моюнга да илип, приседание кылып эметип калдык да муну. Бутка, бутка. Мындай кылып. Ошону жасап жүрдүк. Күндө. Мына могул эми 40ка 38 беле 40 беле ушундай мунун веси. Мыкты улакчы болуш үчүн минген атыңдагы жарашышы керек. Нурбек өзүнүн машыгуусу бүткөн соң оюнга түшчү тулпарды жетелеп келип, аны менен адамдай сылык сыпайы сүйлөшөт. Бул тияка чыга элек пока. Бул өзүм муну былтыр эле алып өзүм дайындап атам да бул аттычы. Ошо чоң оюнга чыкканга дайындап атам. Мисалы үчүн эркелете бересиң, эркелейт. Кичине эметпей койсоң уже тиштеп, анан келип теп жүрүп, аттыкы болот да андайчы. Өзү ат тарбияламайын, өзү мисалы үчүн балекет ат болсо дагы кыйын ат болсо, тарбиясы жок болсо, эми кыйын эменики деп тарбияланбаса ал кала берет да. Кандай тарбияласаң, ат ошого көнүп кетет. Эми бул өзү келип калды, бир айга жетпейт, бир 10-15 күн ошо казанга тарбияласа эле бул ат келет да уже. Келет. Кудай буйрса, Норста чыгып калат деген ойдобуз да. Улакта деген, как футболдогудай бөлүнөт да. Защита, нападение, ползащита, анан ортого деп бөлүнөт аттар. Ат эмне ползащитанын аты, жанагы футболдогудай да, ползащита. Мисалы үчүн улак алып барып салып кетип, ошого расчет ат болуш керек да. Улак тийип калса, күлүк болуш керек, ойнок болуш керек, казанга чтоб гол салып кеткендей расчет болуш керек да аттарда. Учурунда унутта калып бара жаткан ат үстүндөгү улуттук оюнду даңазалоодо, анын мындан аркы өсүп өнүгүшүнө улакчылардын кызыгуусу себеп болду десек болот. Акчага же сыйлыкка умтулбай, Көкбөрүнүн көркүн чыгарып, көрөрмандардын бүйүрүн кызыткан оюн көргөзүп келишүүдө.
Бардыгы материалдык байлыкка байланганда улуттук спорттун бул түрү азыркы абалга жетет беле, ким билсин. Бирөөлөр улакка кетип калса, ат жүктөп өтүп, жатын кетип калса, үйдө жатсаң жата албайсың. Үйгө киресиң, кайра чыгасың эшикке. Жүрүп жүрүп кайра үйгө киресиң, өзүң бир маякта бир эме боло берет да. Барыш керексиң да ошол жака барып болбой эле тарта берет. Ошондой да. Бир эме болуп калганда, бияка сиңип калганбы, ушундай бир эме болот. Кийинкилердики ушул футболисттердикиндей болуп, контракт аныкындай болбосо дагы бир мындай жакшы деңгээлге көтөрүлсө деген ойдобуз да. Ошон көкбөрүчүлөр бүт эле эме да, мындай карапайым элден чыккан, бүт эле ушундай да. Намыскөй, мындай бүт жигиттер ошондой жигиттер болот да, көрүнүккө. Карапайым. Анан мен оюм ошол эле да, кийинкилер жакшы бир эме болуп кетсе экен. Ушу кийинкилер футболисттердикиндей болбосо дагы мындай бир ошого жакындай турган эме болсо экен деп ойлойм да. Кыргызстанда көкбөрү боюнча белгилүү 20 команда бар. Анын ар биринде 12ден улакчы оюн көрсөтүшөт. Албетте, ар кимиси өз арыбайын согуп, оокат кылыш керек деп улуттук спортту таштап кетишсе деле болот эле. Анткени көпчүлүгү жаш кезинен ээр үстүндөй отуруп, жарытылуу байлык деле топтой алышкан эмес. Айрымдары батирде эптеп жан багып келишет. Кээде улактан үшүп келаткан болосуң да. Келатсаң, мисалы үчүн элдер лыжа теп, эс алып, машинанын ичинде жука кийинип алып өтүп баратса, ойлоп коесуң, аларды эле жыргалы биздикин карасаң депчи. Үшүп тоңуп келатабыз деп. Сонун деле карасаң, ошондой эле бизде деле азарт да. Баратканда тым эле каткырып күлүп жайнап барасың. Келатканда болбой эле кечкисин суук болуп калса, үшүп келесиң. Үйгө келгенден кийин үйгө кирип эметтиң, болду, ал унутулат. Үшүгөнүң эмне болгонун унутулат. Ошо тияктагы оюнду деле айтып каласың да, болду. Келатканың жок уже. Советтер Союзу учурунда кооптуу оюн деп көкбөрү көп ойнотулчу эмес. Кийин 90-жылдары аттуу баштуу адамдардын колдоосу менен көчмөнчүлүктү чагылдырган ат үстүндөгү оюн азыркы заманга ылайыкталып ойнола баштаган. Борбор Азияга кийин дүйнөгө бүйүрдү кызыткан тарыхы терең спорт катары таанылып, алар дагы назарын бура башташкан. Бирок 2017-жылы Казакстан көк пара эрежесин киргизип, тайгазандын ордуна жер чийинин, улактын ордуна муляж пайдаланууну сунушташа башташат. Бул ыкманы башка өлкөлөр дагы пайдаланышып, кыргыздын көкбөрүсү дүйнөлүк масштабта ойнолбой турганы болду. Бул кыргыз спортчуларынын демин суутса, бир чети намыстантып дагы койду. Биз кыргыздар жакшы дайынданып, жакшы балдар чогулуп эметсе, көк парадан деле утат да. Кара күчтү, тайманбастыкты талап кылган көкбөрү оюн учурунда чаң топуракты жуткуруп, спортчуларды көкчал кылып тарбиялайт. Ышкы боздорго кызыгандуу, орой сыяктуу сезилген Нурбек Юсупов үйдө мээримдүү ата, сүйүктүү жар, күйүмдүү үй кожоюну. Бишкектеги ат майдандын ылайына карабай, көпүлдөп улак тартып жаткан азаматтар Таластын Кара Буура районунун жаштары. Ар жуманын дүйшөмбү күнү шерине кылып, аймактын жаштары өз ара ынтымакты чыңдоо максатында ойноп турушат. Оюн жакшы болду. Купулга тоотган оюн болду. Бу жерде максатыбыз чоң оюнга да катышыш эмес, өзүбүздүн ынтымагыбызды арттырып, ат үстүндө ат адамдын канаты дегендей. Бу жерде бизнесмендерибиз бар. Өзүнчө ишкерлер бар. Акыркы 10 жыл ичинде көкбөрүгө кызыккандардын саны арбындап, ар бир айылдын өзүнүн курама командалары пайда болду. Бул улуттук оюндун өнүгүп жатканынан кабар берсе керек. Өстөр квартира турган балдар бар. Квартирасы өзүнүкү 5000 болсо, аттын акчасы 10 000 да бир айга жем чөбүч. Эми кийинки аптанын 1-күнү шерине оюнду Адилет Эркинбек уулу өткөрмөй болду. Көкбөрү спорттук оюн гана эмес, ынтымакты чыңдоонун бир жолу да болуп калды.
Мын базалча эмеспиз, мына 1 жыл мурда басып жүрсө, эми тактан бой отур. Эми бир таяк менен басып көрөлү, кандай дейсиң, карап тур. Карап тур, мен таягын берейин. Бул эми кичине кыйыныраак болот. Кыйыныраак болот. Шашпа. Мында азыр ориентир жок болуп атат да. Карма, мени кармай. Ай, молодец. Ар бир жасаган кадамы ата-энеси үчүн табылгыс бакыт. Алишер Жакеев баласы Дастандын басканына экинчи жолу кубанууда. Наристе кезинде тайтайлап кадам салганы ата-энесин чексиз бакытка оросо, азыр каргашалуу окуядан соң 3 жылдан кийин кыйналып шилтеген аракеттери ата-энесинин жүрөгүн болук этирсе, бир чети убагында үзүлгөн үмүттү кайра жандырууда. Башты көтөр. Акырын. Жүзүнөн жылмаюусу кетпеген Дастан Жакеев 2018 жылы көкбөрү ойноп жатып кырсыкка кабылган. Эми гана 18ге чыккан жаш улакчы көптү үмүттөндүрүп, жылдызы тез жанып келе жаткан. Нооруз майрамына жакын Чүй областынын ичара таймашы өтүп, бул оюндан кийин Дастан областык курама командасына кирмек. Ошол күнү демейдегиден башкача ойноп, улакты кайра эңип, эч кимге бербей тайгазанга сала берген. Оюндун кызуусунда ат жыгылып, астындагы ээри Дастандын баш сөөгүн басып калган. Оюн ошол жерден токтотулуп, жаш улакчы эс үчүн жоготкон абалда ооруканага жеткирилген. 2 айдан соң гана көзүн ачкан. Молодец. Мында физический эмесин баары келди. Раз. Гол. До конца түшөй, калтырт этпе. 3, кол иштейчү эмес, иштеп калды. Дагылдыраак. Ооруканага түшкөндө дарыгерлер Дастанды бир күн эле жашайт дешкен. Себеби баш меси катуу жабыркаган. Бирок жигиттин организми күчтүү болуп, улам өзүнө келе берген. Көзүн ачканы менен эч бир кыймыл кыла албай, спортчунун жашоосу түп тамыры менен өзгөргөн. Атасы экөө 2 жыл Кыргызстан менен Казакстандын ооруканаларын бүт кыдырып чыгышкан. Ата-эненин талыкпаган аракети, үзүлбөгөн үмүтү менен мынтип сакайып келе жатыптыр. Атасынын айтуусунда үй бүлөгө келген мындай сыноону күлүп жеңишкен. Бул тамаша көбүстөн тамаша көбүс. Тамашалабасак, мындай бири-бирибиздин көңүлүбүздү бүтсөк чөгүп кетет экенбиз. Мен мурун бир көрүп алып, отуруп, көөрдө мынтип отурганын көрүп, аябай ичимен сыздап, жаман болом да. Ошол бойдон калып калабы, ушинтип калабы деп, жок бир чети монтип күлүп турганым аябай дагы эме да. Ким билет, кандай болуп кетмек, мурда болсо мындай болуп калмакпыз деп. Бир чети ошо биздин эрмегибиз. Бирок жакшы, муну көргөн кадимкиде күлүп, күнүгө бирдемесин кылганын көрүп сүйүнөбүз да бизчи. Кудай буйрса жакшы, кичине аракет, убакыт бул оор аябай демекен да. Жаман оор экен да. Аскердик кызматты өтүп, мекен алдында милдетин аткарып коюп, эми такшалган көкбөрүчү болом деген Дастан мынтип кырсыкта отурат. Физикалык жана моралдык жактан атасы өзгөчө таасир берип, айыкпайт деген дарт айыгып келе жатат. Врачтардын бийинги канча көп врач, невропатологдор калып барды. Бул диагнозун көрүп алып аябай эле баштай кашат. Бул кантип ушундай состоянияда ушундайга келди деп 2-3 врач, невролог таң калды. Мен көрүп жүрөбүз. Мындай келиш кыйын болчу, силер кыйын экенсиңер дейт. Эми бизге ушунун баары тең билбейм, өзүбүздүн балабыз үчүн тырыштыкпы аябай мындай. Дастан жыгылганда тулку бою тырышып кулагандыктан ошол бойдон денеси бүт катып, менин берген буйруктарын толук аткара албай жатат. Мына ушул жагы эле айыкса, кара күч жана акыл эси ордуна келип калды. Эми үйлөнүп, кайрадан жашоону башынан баштап түзүүнү көздөп жатат дейт атасы. Үйлөнөм дейт. Үйлөнсөң үйлөнө бер дейбиз. Мага биз тоскоолдук кылбайбыз, кайсы маалда. Азыр деле үйлөнө бер дейбиз. Мага кайсыз келмегиле деп коет. Дастандын дагы бир максаты бар. Тактап айтканда, убагында аягына чыкпай калган иши десек болот. Ден соолукту жакшыртып, кайрадан көкбөрү ойнойм деп жатыптыр. Ал болуп өткөн окуяга көкбөрүнү күнөөлөбөй, кырсыкты сыноо катары кабыл алып, эң башкысы ишеним анан аракет менен Манас Ниязовдай улакчы болом дейт. Буйрса тартам деп атат, тартсын эми.
Кудай ден соолук берсе, эме берсе тартат эле деп ойлойбуз кайра. Ойнайм. Улар басам эле. Ойнайм, улай буйруса. Улак ордуна кум салынган мүшөк, ат ордуна эшек же пони. Айыл четиндеги талаада бакашакка түшүп, кадимки чоң кишилерче улак тартып жаткан чүрпөлөр Ысык Ата районунун Тоолу Маевка айылынын балдары. Алар күн алыс мынтип машыгып, чоң көкбөрүгө даярданып жатышат. Айыл тургундарынын айтымында акыркы мезгилде эшектин баасы кескин кымбаттап кеткен. 7 жаштан 14 жашка чейинки балдар күлүк жана күчтүү жаныбардын бул түрүн сатып алдырып жатышыптыр. Телефон чукугандын ордуна таза абада улуттук оюнду ойноп жаткандары көпчүлүктү кубандырат. Кыстымыр ойнотот, байкелер акча сай коет. 1500ге чейин барат ушундай. Эшектериңерде таптайсыңарбы мындай? Аттар таптайт ушундай. Ооба. Эмне кыласың? Жем берип атайын. Жок, жем бербейбиз. Жөн ийип жүрөбүз. Чөп салып түсіріп қойсыз. Қарайыз. Астына жем беріп қойсыз, ерте мен ойнап қалады. Күшті болсын да? Аса ойлап қойсын. Суытқанда мı? Шо кичинекей кызыгабыз. Шо улак чоңойгон улак чабабыз деп ойдобуз толтура. Улактын байгелер соон чоң улактардан байгелер машина саят жана эмелер тай төөлөр саят. Кичкей кезинде мо байкем менен үстүнө улак тартчык, бактар менен чыгыктар алып улак тартчык, эшектер менен улак тартып калдыган. Аттарга буйрсам, аттарга тас. Кыштын суугуна карабай, көкмуштун болуп тоңсо дагы улак тартат элем деп чамынган жаштар турганда кыргыздын көк бөрүсүнүн келечеги кең экенин күмөн санабай эле койсок болот. Тынчтыкбек Кенжебек уулу, Жанарбек Доктурбек уулу, НТС. Сиздер апта ичинде болуп өткөн маанилүү окуяларга сар эсеп салчу жумалык берүүсүн көрдүңүздөр. Саламатта туруңуздар.